Bizim zamanda toğuk uğurdagan kişiler türmege ketip atышат. Миллион урдаган адамдар ак үйдө отурат. Эмаком компаниясы жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жусуповдуку. Бүгүнкү күндө азыр же бартерден жок, же акчадан жок. Колдоо берсеңиздер, өтүп калсам. Эмне үчүн Эмилди ээрчип акча беришти? Учурда Эмакомдун бүтпөй жаткан дагы башка объекттери бар. Биздикинин жери да жок даже. Биздики 2-4 кардарыбыз бар. Учурда үйүнө кире албай жаткан. Эмнеге Кыргызстанда аферисттер көп? Биз азыр Эмаком компаниясынын Бишкектеги ынтымак турак жай комплексинде турабыз. Бул жерге бизди Эмакомдон үй сатып алып, акчасын төлөп, бирок же акчадан жок, же батирден жок, айтор Эмаком компаниясына алданган тургундар чакырды. Өзүңүздөр көргөндөй, ынтымак комплекси мынакей 9 кабаттуу имарат болмок экен, бирок 8-кабатына чейин курулуп, андан ары курулуш иши токтоп калган. Бирок ошентсе дагы 9-кабаттан мына батир аласыңар деп адамдарга саткан. Ошондой эле бир батирди 2 адамга саткандагы фактылар бар экен. Ал эми бул жерге ынтымак 2 комплекси түшөт деп убадалашкан, мына курулушу башталат деп айтышкан. Баягы адамдарга батирлерди плакаттан сүрөтүн көрсөтүп эле саткан. Бирок өзүңүздөр көргөндөй мынакей курулушу башталмак турсун, керек болсо жери да жок. Башкача айтканда бул компания адамдарга аваны саткан. Билесиздер, Эмаком компаниясы жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жусуповдуку. Биз буга чейин анын Рахат резиденс турак жай комплекси тууралуу дагы чыгарганбыз. Андан үй сатып алган адамдардын нааразычылыгын көрсөткөнбүз. Эмаком компаниясынан жабыркаган адамдар бүгүнкү күндө депутат Эмиль Жусуповдун өзү менен байланышуу такыр мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Сиз медиа хатты көрүп жатасыз. Мен аты-жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. Эмаком компаниясы Бишкектеги Чыгыш 5 кичи районунда Кийизбаев көчөсүндө көп кабаттуу 2 турак жай комплексин курмак. 15 жыл бою Москвада иштеген Сагын Быдырбаев бул жерге салына турган ынтымак комплексинин 9-кабатынан батирлүү болмок. Ал тапкан акчасына үйлүү болуп калсам деп үмүттөнгөн. Ошентип 2021 жылы март айында Эмаком компаниясы менен келишим түзүп, үйдү жубайы Каншай Таалайбекованын атына каттаткан. Жалпы жонунан 2 миллион сомго жакын акчасын дагы төлөп жетишкен. Бирок көп узабай Быдырбаев анын батири башка бирөөгө сатылып кеткенин билген. Булар келишимдин негизиндеги айткан срогунда биринчиден үйдү бүтүргөн жок. Экинчиден сатып да берип атат. Бир үйдө азыр 2 киши отурат. Мындайча айтканда. И то ал үй жок. 9-этаж болуш керек болчу. Бу жерде 9-этаж жок. Булар жок нерсени эле сатып берген. Еще 2 кишиге сатып берген. Бул курулуштун токтошунун себебин дагы түшүндүрүшпөдү? Курулуштун токтошунун себеби эми айдан ачык эле Эмиль мырзада акча жок. Курулушка биз берген, бу жерде дольщиктер берген акчаны бул белгисиз себептер менен башка жака иштеткен. Эгерде биз берген акчаны салган болсо үй эбак эле бүтмөк. Азыр мен бу жерге көптөн бери келе элем, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Тиги охраналар даже 6 айлык айлыктарын алышы эле экен. Ошол охранага айлыгын бере албай аткан компанияга ким ишенсе болот, үйдү бүтүрүп берет деп. Мен 15 жылдан бери мигрантмын. 15 жылдан бери мигрантмын. Келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушул Эмиль мырзанын Жусуповдордун үй бүлөсү менен алышып келатам. Мунун агасы менен агасын бирөөнү өтө чоң суммада алдап койгон экен. Өтө чоң. Бирөөлөр 700 миң доллар дейт, 8 квартира дейт, миллиондан ашык суммага долларлар. Анысы камакта болчу. Аны да кандайдыр бир себептерден чыгарыптыр. Ал азыр эркиндикте жүрөт. Биздин заманда тоок уурдаган кишилер түрмөгө кетип атышат. Миллион уурдаган адамдар ак үйдө отурат. Анан каяктагы, кайдагы чын акыйкат болот? Кимге сатылган? Сизге? Келиңизчи. Менин үйүмдү сатып алган адам бул. Байкенин квартирасы сизге сатылып кетиптир, э? Мен негизи Эмиль Жусупов менен 2023 жылдын ушу март-апрель айларында таанышкам. Бизде Эмаком компаниянын үй алабыз деген максат негизи жок болгон. Бизде машиналарды алып карызга, кыска мөөнөткө 1 айга, 2 айга карызга алып, акчасын бермей болуп сүйлөшүп, бирок машиналарды алып, уже бере албай баштагандан бизге баягы машиналарды кайтаруусуз баягындай үйгө алмаштыруу жол менен иштешпейлиби деп предложение кылган. Анан предложение кылганда мен өзү биз машина менен досторум. Сиз Эмиль Жусуповдун өзү менен сүйлөшкөнсүз? Өзү менен сүйлөшкөм.
Өзү менен сүйлөшкөм, генеральный директор эң жакын досум болот, мен бизнесмен иштегенге болбойт деп өзү тааныштырып, официально кафеден тааныштырып, Манака Ахунбаевадан Манака деген кафеден таанышканбыз. Анан ошентип үйлөрдү бере баштайт, машиналердин ордуначы. Анан мен досторум, машина менен иштеген байкем, бажам үкөсү болуп ошентип. Бүтөм туугандар да. Ошентип бул жактын квартирасын дос балам оформление кылган. Алар биз бирөөдүн тупо эле отургузуп салган, бул кишинин үстүнө отургузуп салган. Аны мен билген жокмун. Ошо азыр же бартерибиз жок, же акчабыз жок. Өзүм мисалы 34-кө чыктым, бартерде жашайм. Үйүм жок мисалы. Бажам болсо мисалы 15-20 жылдан бери столовой иштеп, ошол акчасын топтоп алган болчу. Ошо бүгүнкү күндө азыр же бартерден жок, же акчадан жок. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Чоңу 7-де, кичинекей 1,5 жашта. Ортончусу 3 жашта. 1 жылдан бери жумушум жок, акчам жок. Өзү негизи обороттун акчасы болчу да, ошо обороттун акчасын эптеп үй алам деп жүргөн акчалар жок да азыр. Ошентип бир батир 2 адамга сатылган. Компания үйдү 2022 жылдын декабрь айында бүтүрүп, ачкычтарды тапшырабыз деп убадалаган. Бул убада кардарлар менен түзүлгөн келишимде дагы бажырайып жазылат, бирок берилген убада дали аткарылган эмес. Үйүнө 1 жыл жок эле дегенде бир кеминде 20 жыл бар. Ачпайт. Биз анын кошуналарын деле таанып калдык. Айылдагы атасынын үйүнө бардык. Айылдагы үйүндө атасына, өзүнө, агасына, инисине салган үйлөрүн көрсөңөр, Бишкекте ошондой үйдү издеп жүрүп, тапсаң табасың, таппасаң жок. Значит, ал кайсы акчага курулган? Ошол элдин акчасына. Берге түшө турган үйгө тек чүрүп койгон. Бул эми көрүнүп эле турбайбы? Айдан ачык эле болду. Эл эмне үчүн Эмилде ээрчип акча беришти? Потому что ал эл өкүлү болуп, ак үйдө олтурса, анан ишенет да. Бул үй салам десе буга бербейт, тиги салам десе тиге бербейт. Тааныбайт, Эмилди тааныйт. Эмилди тааныган үчүн Эмил мырзанын мандатына бул киши ушундай алдабайт да, элдин баары ишенип ээрчиген Эмилди. Ээрчип, ошончо миллиондогон акчаларды салышкан. Сиздер бул мамлекеттен келип, мындай көзөмөл болуп, текшерүүлөр жүргөнү тууралуу маалыматыңыздар жокпу? Мамлекеттен келип көзөмөл болгондо Эмил мырза мынчалык баткакка батпайт болчу. Алар көзөмөлдөгөн болсо, значит башкача көзөмөлдөгөн. Мындайча айтканда, финансовый жагын көзөмөлдөшү мүмкүн. На самом деле буларда даже технадзор деле жок. Өзүңөр көрүп турбайсыңар, мындай бардак стройка бул стройка эмес. Тегип жаткан арматуралар, алар жараксыз, ал только черметке гана жарайт. Эми Эмакомдун дагы бир жабырлануучусу Санжар Жуманазаров тууралуу айтып берсем, Жуманазаров абаны сатып алган. Элестетиңиз. Тактап айтканда ага үйдүн сүрөтүн макеттен эле көрсөтүп, мына курулушу башталат деп ишендирген. Жуманазаров 4 жылдан бери Москвада такси айдап, тапкан акчасына үйлүү болууну кыялданган. Бирок ментип үйдүн курулушундагы көйгөйлөрдү көрүп, иштеп жаткан ишин таштап, мекенге кайтууга аргасыз болгон. Биз ошо договор түзүп атканда, бизге ошо көргөзгөндө мындай болот, бу жерде ынтымак 2, бу жерде ынтымак 1, то есть бу жерде 2 болот деп, ошондо мерге алып келип, мерди көргөзгөндө, мер катлабан болуп, ушул жерге уже казып баштайбыз деп. Ошол кезде эле үй ушундай состояниеде болчу. Ошол кезде эле ушул имарат бар болчу, жарым жартылай курулган. Бир этаж кошулса кошулгандыр, бирок ушундай эле болчу да. Биздикинин жери да жок даже. Бизге жанагынтип көргөзүп эле ушул жерге түшөт, мындай болот. Сиздер кызыккан жоксуздар, бул бүттү, бул эмне болуп атат деп, жактан да сурап көрсөздөр болмок. Бул бүтүп атат деген ошондо. Бул бүтүп атат. Бул жакында уже беребиз. Бул бергенден кийин 1 айдан кийин бу жерди казып туруп, берге экинчи түшөт деген да. Ошондо бул убаданы качан айтты эле? 2 жыл мурда айткан. 2022-нин февраль айында. Келишим түзгөнсүз. Келишим түзүлгөн ал. Жаш үй бүлө үйдүн биринчи төлөмүн төгүп, жалпы жонунан компанияга миллион сомдой каражат берген. Учурда Жуманазаров же акчадан, же үйдөн жок отурганын айтып, нааразы. 80% бар эле мигрант да. Анан алар же өздөрү келе албайт, же болбосо жана доверенный бирөөгө доверенность өткөрүп берип койсо, аларды карабайт деле экен да.
Ал өзүң чуркаган эле жакшы да. Өзүң үйүң болгондон кийин. Канча бир кызыңыз бар? Бир кызым бар. Бул Эмакомдо негизи директорлары жана жыл мезгили алмашканда эле алмашып берет да. Анан мен жана Зайнабидин атында болчу договорчу. Ошону менен бир барсам, аны уже роуда калып кетти деп жаңы директор болуптур да. Ал директор мага айтты, акчаңды алам десең, мен сага бат эле кылып берем, расторжение кыл деди. А мен расторжение кылдым. Расторжение кылдым, бирок директор алмашып кетти кайрылычы. Анан буларда мындай эме бар экен. Документти карап туруп, мен менен кылбап турсуң дегенде эми. Ушинтип эле бири-бирине төңкөй берет экен да. Мисалы мен договорум бир кишинин атында болсо, расторжение кылган киши бөлөктүн атында, кийинки директор уже совсем бөлөк киши да. Ушинтип эле мына кел, тигине кел, акча жок. 10 күндөн кийин кел, 15 күндөн кийин кел деп эле уже 1 жыл болуп калды го дейм, ушинтип эле жүрөбүз. Мен кара ортодон келип кеттим постоянно. Эмаком компаниясы Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жусуповдуку. Компания 2018-жылы негизделген. Ош жана Бишкек шаарларында үй салат. Элге премиум класстагы үйлөрдү куруп беребиз деп башында жарнамасын катуу жүргүзгөн. Элди ишендирип, үй сатып алууга үгүттөгөн. Чет мамлекетте иштеген мигранттар үчүн биздин Эмакомдон квартира алсаңар, келип кеткен жол кире. Бизде Айтор башы чырдан чыкпаган компания буга чейин дагы бир нече соттошуулар, ар кандай жаңжалдарда аты аталып келген. Былтыр 31 майда Ош шаардык соту 12 кабаттуу үйүн сүрдүрүү тууралуу чечим чыгарган. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Сулайман тоонун аймагында курулган үйү боюнча дагы чыры дале бүтө элек. Учурда Эмакомдун бүтпөй жаткан дагы башка объекттери бар. Мисалы, Бишкектеле 6 объектиси ар кандай көйгөйлөр менен курулушу бүтпөй турат. Биз былтыр жайында дагы Эмакомдун Рахат резиденс комплекси тууралуу дагы айтып бергенбиз. Анда турак жайдын керек болсо жери мыйзамсыз, үйү жашоого жараксыз экени айтылган. Учурда үйүнүн бүтүшүн зарыгып күткөн Эмакомдун кардарлары 100 деп саналат. Алардын айласы куруп турган чагы милиция, прокуратура, сот, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев керек болсо президент Садыр Жапаровго чейин кайрылууларды жасап, арыз катын жазган, бирок майнап чыккан эмес. 14 мартта элди сазга батырган аферисттер жана курулуш компаниялар тууралуу көйгөй парламентте дагы көтөрүлдү. Анда депутат Эрулан Кокулов өкмөт финансылык шылуундук менен күрөшпөй жатканын айтып, курулуш компанияларга алданган жабырлануучуларга жардам берүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында комиссия түзүүнү сунуштады. Эмнеге Кыргызстан азыркыга чейин 2024-жыл аферисттердин өлкөсүбүз? Эмнеге Кыргызстанда аферисттер көп? Эмнеге Кыргызстанда ар кандай түрдөгү аферисттер ачылат? Жогорку кеңеш, өкмөт, президент бияка келатканда эмне деп келебиз? Биз гарантпыз деп келебиз, туурабы? Биз гарантпыз. Биз силерге, жарандарга гарантия беребиз. Силер алданбайсыңар. Силер биз коргоп беребиз деп келебиз да. Билейген өкмөт ушунун баарын карай турган нерсе эмнеге ушундай нерселер кылып кое албайт? Мына жада калса, биздин коллегабыздын деле компаниясында 5000дей үй бүлө көчөдө жатат. Бир объект жок достроенный. 10 объект баштаган, бирөөсүн бүтүргөн эмес. Жогорку кеңеште отурат. Кандай бул? Бишкекте 5000 үй бүлө көчөдө жатат. Кандай көз караштабыз? Же силерге келбейлби ал боюнча? Силерге кат жазбайлы эшикиңерге. Ар бир өңөрдө, коллегалар, урматтуу, 90 депутатпыз бул жерде. Ар бир өңөрдө строй компанияга алданып калган тууганыңар бар. Ошентип депутат Эмиль Жусуповдун компаниясынан жабыркагандар көптөн акыйкат таба албай жүрөт. Өзүнүн компаниясынан жабыркагандардын маселесин чече албаган эл өкүлү элдин маселесин кантип чечет? Үйлөрдүн курулушу качан бүтөт? Жүздөгөн адамды сыздаткан депутат эмнеге жоопкерчиликке тартылбайт? Биз бул суроолорду Эмиль Жусуповдун өзүнө узатуу үчүн ага бир нече жолу чалдык. Бирок депутаттын телефон номери өчүк. Бизге анын жогорку кеңештеги жардамчысы Эдилбек Елдибек уулу дагы, консультанты Мирланбек Турсункулов дагы жооп берген жок. Депутаттын агасы Мелис Жусуповго дагы байланыша алган жокпуз. Бирок Эмаком компаниясынын учурдагы директору Шералы Табалдиевге байланышуу мүмкүн болду. Ал бизге бир батирдин 2 кишиге сатылышы боюнча иш Бишкек шаардык милицияда каралып жатканын айтты.
Ал эми Эмакомдун башка объекттериндеги курулуш иштери жүрүп жатат деди. Ошол квартиранын негизинде бул сиз айтып аткан ынтымак 1 объектисинен 9-нчы этаждан сатылган квартира дагы бир балага сатылып кеткен деген шек менен мен кайра ошо берилген оокаттардын баарын тең ошо автомашина болобу, төлөнгөн акча болобу, баарын тең кайра артка тартыртып атам. Ошо кардардын жардамы менен биз артка тартып туруп, андан кийин ошо келгенден кийин машиналарды возврат кылып, тиги алган кишиге акчасын возврат кылып, Сагынбай менен сүйлөшөбүзбү, же тиги кардар менен сүйлөшөбүзбү, Шылпы экөөнүн бирөөсүнө квартира калгандай кылып, бир жакты менен төлөп өткөзгөндөй кылып, бирине дуарыз жок кылгандай кылганга аракет кылып атабыз да. Биздики 204 кардарыбыз бар. Учурда үйүнө кире албай жаткан. Учурда үйүнө кире албай жаткан ооба. Ошо 204 тең баары тең ошо акчасын алгантан Нооруздан кийин акчасын кайтарып берели деп атабыз. Жана сиздер макеттен эле көрсөтүп саткан үйлөрдүн акчасы эми кайра ээлерине кайтарылып бересиздер. Ооба, кайтарып берет. Кайтарып берет буюрса. Bir айдын ичинде акчаларды кайтарып беребиз. Кимде ким арыз менен кайрылган боло турган болсо, укук органдарына алардын акчасы кайрылбайт. Алар ошо укук органдары менен тергөө иштери амалдары аягына чыккычакты биз акчасын бербей турабыз да. Демек жанагы ынтымак 2 счет деген жерге үй салынбайт экенде эч кандай, Үй салынбайт, азыр аякта 6 эме калды, кардар 6 эмес 4 кардар калды. Экөөнү Ошко которуп бердик, Оштон алмай болушту, батирлерин 4 болсо жок биз акчабызды эле алабыз деп күтүп турат. Анан биякта толук кандуу 100% төлөм эч ким жүргүзгөн эмес, жүргүзүлгөн төлөмдөр бар. 1,5 миллион сом, ар кандай да 300 миңден 1,5 миллион сомго чейинки төлөмдөр бар. Мен Кудайым буйруп, сиздердин колдооңуздар менен колдоо берсеңиздер, өтүп калсам, ушул өндүрүш жактарды колдоп, ушул аз болсо да жумуш орундар түзсөк, ошол жакта мекендештерим, сиздер келип өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө, туулуп өскөн жериңиздерде ата энеңиздердин, балдарыңыздын жанында иштесе деген ниет кылып атабыз. Бул депутат учурда эл көйгөйүн чечем деп жогорку трибунада отурат. 33 жаштагы Жусупов 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо бийликчил Биримдик партиясынан атсалышкан. Учурда Ишеним фракциясынан парламентте депутат. Ошентип 2021 жылы Эмил Жусупов депутат болору менен үйлөрдүн курулушу дагы токтогон. Компания агасы Мелис Жусуповдун колуна өткөн. Баса Эмил Жусупов жогорку кеңеште депутат болсо, анын агасы Мелис Жусупов Ата журт Кыргызстан фракциясынан Ошто шаардык кеңеште депутат болчу. Ал эми иниси Эрланбек Жусупов Ноокаттын Кулатов айылдык кеңешинде депутат. Юстиция министрлигинин сайтында Эмаком компаниясынын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Мелис Жусупов жазылып турат. Былтыр Рахат резиденс маселеси менен барганыбызда Мелис Жусупов жабырлануучулардын көйгөйү тез арада чечилерин убадалаган эле. Бирок 23 ноябрда ири алдамчылыкка шектелип кармалды. Ага алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынган. Анын иши январь айында сотко өткөнүн Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ал эми Эмил Жусупов болсо 2023 жылдын аферисти катары табылганын кээ бир жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Анын депутат болгонуна 2 жылдан ашык убакыт болсо дагы көзгө көрүнөрлүк маселе көтөргөн эмес. Элге керектүү сунуштарды айтып, трибунадан сөз сүйлөгөнүн учурата алган жокпуз. Анысы аз келгенсип, бир туугандар башкарган компания эми азыр минтип жарга такалган. Бул боюнча комментарий жазыңыз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Аман туруңуз.